15 dekabr 2022 Bazarqo'rg'on шаарындагы көчөдөгү тротуар. Окуучулар келет азыр. Бул жакта 60 жылдык. Ушундай биздин тротуарлар шаардагы. Чыла. Аз басканын көрөбүз. Кыналып атасыңарбы? Бутуңар лай болуп калып атабы? Да. Ушундай айла жок. Алар көп жолго шагал төгүп алышат. Тротуар бул эмеде, коомдук жайда. Тут төгүп алышат. Болбойт мындай. Чыла. Мэрия, акимчилик мэрияга кырылат. Ата кыдырып, карап чыгыш керек да жолду тазалап. Арыктардын сайызда курулган бери эскилиги жеткен. Тротуар элген. Чекке түскен. Курулуш кылса, мына шагалды нары кылып, коомдук жайды ачып коюш керек да. Мына бул бетте тротуар жок. Элдер жол менен басат. Адам өтүп турган жер. Былтыр айтылган ал жерге светофор коюу боюнча. Светофор дагы эле жок. Мектеп окуучулары. Антып курулуш кылганда мына эшиктин астын кылып алган, тепкичтерди чыгарып алган. Тротуар жок, эч кандай адам өтө турган. Ушу участокторду берип атканда ушул нерселерди эске алыш керек эле. Бул бетте бар, бул бетте жок. Аркы бетте жүрө албайсың, бул бетке өтүш керек болот. Жакшы мындай асфальт кылып коюптур. Тротуар. Жарылыптыр. Слач. Таштандылар. Шаардын кейпи. Стадион. Бул домдор. Мындай машинада жаз жүрө албайт. Бетон турат канча жылдан бери тосуп койгон. Бұл жерден баштап мектептің тұшында ғана бар, қалғаны жоқ. Әркім өзінше жашап жатады, білген тірлігін көріп таштандылар. Бізде мэрияда, акимчиликте участок сатуу менен гана барады. Кайсыл жерде жыртан жерлер болсо, ошолорду берүү менен барады. Ошондой. Плюсуна котельный жасап койдум, ал домдорго. Буга чейин жок эле. Бирок мындай карасаң, тротуар жок да, бүт эле. Ар жагы узкий болуп кеткен. Домдорду айтам да, анан. Домдорда эч кандай отургуч жок. Коомдук жай. Бүт баарында жок ошондой. Анан буларда жарыктык жок, свет.
өздеріне де кіріп айттым, қой албайсыңар десем, бір-біріне атаңдашып қойышпайды. Шу ақша шығарып, лампочка қойып қойса, энергиясы береге айшы. Бүттілі қап-қараңғы да, подъездер. Считавайды қара. Бір жарым қарма алып, тоғырса. Шындай. Ешіге жоқ. Бұлдан да шындай. Бүт барында свет жоқ. Аскелер. Мұнда дағы. Сайызда олған отырғыш болса керек, ошоға бір жаға шығып қойыштыр да. Елдің тың еместігі дағы. Біріге қалып, бір скамейка жасап қойсалады. Мэриян айтпайлы қойлы олар мұндай нәрсеге тақыры көңіл бір қойды. Бүтілі шындай ақыл. Жаннылы кіріп көрелі, шембесіңер. Подвалдығыр. Диверсия өйіштіл солы тұрған. Ешқанда қараны жоқ. Қап-қараңғы. Көзіміздің ақвалы. Жақшы щитовой бар екен. Біреуінде да отырғыш жоқ. Шындай. Жолды қаралы. Жолдар шыла мынандай шардың ішіндегі жолдар. Кім құрдат бұл жерде? Қайсы компания құрдат? Алашташты ғой? Ала. Сатылды ға? Толық төлеу шыға, же бөліп төлеу шыға? Бөліп, жарым көйінше жарым бөліп. Жарымын? Жарым берсе 480. 480-ден? Ана базар қорғанда ол жаққа 5 этаждан 2 өтші өттір, азы видеода көргенде. Ошол сай бойлып көчі, бұл жерде да тротуар жоқ, жолдың екі тарауында тең. Ондай лай, чыла. Адам басайын десе қоопты. Ол жерге сөз тротуар жасап қойыш керек. Анан мына сайды бойлап, ушул эле жол менен, же наркы бет менен трасса салсак болот. Ол Арсланбекке, Кызыл Өңкүргө узун түз. Анан жолды бойлап, нол Кызыл Октябрь, ар жагынан кирип кете турган Бешбадам, Чкалов. Дальше. Ошондук жолду бойлап, андай башка айылдарга кире турган жолдорду эме көпүрлөрдү салсак болот да. Эми анын үчүн бюджет керек. Кызыломбокко чейин 54 километр болса керек эле. 54 километр. Ага да, егер 1 миллиондан болса 54 миллион доллар сарпталат да. Анда азыркы проект менен жасасачы. Чындап эгер эсептей келсе 1 километри экинчи категорияда жол 200 миң доллар, 250 миң доллардан ашпайт да. Анан эгер азыр сала турган болсо ошондой акча кетип калат да. Тендер жок кылыш керек анын үчүн. Тендер жок болсо, мамлекет эгер өзү салса арзан бүтөт. Ошондой. Эгер 3-чү категориядагы жол сала турган болсо, анда аз эле акча кетет. 1 километрине 100 миң доллардын тегерегине кетип калат да. Ал жер карагыла. Кирип кеткен. Ушул жерде кеңейтип туруп, нары сүрүп туруп, тротуар жасаш керек. Узун кылып, жолдун боюна чырактарды коюп, жакшынакай тротуар жасаш керек. Асфальтты жаңыртыш керек. Ал жерге сөз светофор керек. Көпүрө болгонуна карабай коюш керек сөз. Мындай машиналардын өтүүсүнө өтө кооптуу да. Жөнөкөй адам деле өтүш кыйын. Бири-бирин карап өтүп анан өтүшөт. Мына здание болсо нормативке жооп бербейт. Өтө жакын жолго, анан мындай перекрестокко курулуп калган көпүрөгө жакын жерге. Мына ушинтип күтүп туруп, машиналар өтпөй атабы, ошого карап өтөбүз да. Светофорду коюп койсо болот. 3 тарапта, 4 тарапта болду.
Жылдын башына микрогестерди курса болот. Шарт бар ошондой. Мына жол менен да чыкса болот да, Арстанбопко. Жаңы жол же жолдун оң жагы менен. Акчаң болсо эки тарапка тең куруп койсоң жакшы болот. Нар жактын обочинасы бир аз кыскараак экен. Норматив боюнча 375 болуш керек да, обочина. Так негизи жакшы кенендиги. Бул боюнча атайын видео көрөсүңөрбү? Негизинен өтө кымбат, анан жалпы алганда нормативке жооп бербейт да. Көмө баштаптыр. Монтоп курулуштарды куруп алган, мына бурчтарга. Бул да болбойт. Обзор тосуп калат да, нар жактан келип аткандарга. Анан кооптуу. Ушул бурчка токтойм деп анан кагылыш болуп кетиши мүмкүн. Ушул жерге да светофор керек, сөз. Булар проектке жазылган, кат түрүндө мен сунуштагам. Эми ошолорду ишке ашырса болду.